Карт аял менен жаш аял. Аңгеме. Автору Эльмира Ажиканова. Улгайган аял менен жаш аял маңдай тескей чай ичип отурушту. Ооба, бири улгайган, экинчиси жаш. Булардын курагы да, тагдыр жолдору да, турмуштан алган энчилери да бири-бирине окшобойт. Бир дасторкондо отургандары менен ой санаалары да эки башка. Жаш аял эртерээк ичип бүтүп, дасторконду жыйнаштыра коюп, караңгы кирип кетеликти, үйгө жетсем болот эле, деп ичинде тынчы кетип отурду. Күйөөсү да жумуштан келип калгандыр. Балдары мектептен эмгиче келишти. Кичүүсү ыйлап калбады экен. Күйөөсү аны көтөрүп алып, сыртта жол карап жүрөт го. Теги улгайган аял эч кайда шашпайт. Өзү үй кызматчысы Наркүл менен шашпай чай ичип, алаксыз убакытты өткөргүсү келет. Ага убакытты өткөрүү кыйын да. Айрыкча кечиндеги сааттар үстүңөн басып турган сып жылбайт. Азыр Наркүл кетип калса эле тунжураган үйдө жалгыз калат. Аялдын аты Рабия. Жашы 60-тан эбак өткөн, чачы куудаяк, тоогунан келген, үнү жоон, мүнөзү эркек сыяктанган бул аялга убагында Рабия Нуртаевна дешип жапырт кошомат кылып турушчу. Анда Совет доору күчүндө турган маал. Ал ошол учурда Республикалык Керек Жарак союзунун председатели болуп көп жылдар иштеген эле. Жаш эле, анда ичкирээк да, сулуураак да болчу. Потребсоюздун ак волгасында чалкалап, ийилип саламаткандардын кээсин укса, кээ бирлерин карабай эле койчу. Ал учурда андан өткөн кадырлуу адам бар беле? Анын алдына ким гана иш түшүп келбеген. Ал көбүнчө өзүнө пайдасы тие турган керектүү адамдар менен мамиле түзчү. Ошого жараша мамилелерден кайтарымы болуп турчу. Мына бул Хан сарайдай заңгыраган 2 кабат үй ошол жылдарда салынган. Ал убакта мындай үйлөр бирин-экин гана чоңдорду болбосо кайда. Үй эмеректердин баары чет элдики болор эле. Жалгыз башына мынча чоң үйдө эмне кылат дешип, элдин көбү сөз кылышкан. Рабия Нуртаевна кызматтан, сый-урматтан, материалдык байлыктан эч бир өксүү болгон жок. Бирок жеке турмушундагы чоң кенентеси үй бүлө күтпөдү, балалуу болбоду. Ооба, ал жаш күнүнөн эле активист эле. Институтту бүткөндөн кийин комсомолдук иштерде жүрүп, анан партиянын катарына өтүп, жаш коммунист катары кызматтын тепкичтеринде көтөрүлдү. Акыры кызмат орундар ага кумар болуп калды. Учурунда ага сөз салган жигиттер деле болгон. Кийинчерээк 30-дан өткөн чагында деле колун сурагандар болду. Бирок өзү унаган эмес. Күйөөгө чыкса, бала төрөсө, кызматы эмне болот? Ал иштей турган орунду башкалар ээлеп кетпейби? Ошентип жүрүп жылдары бат эле өттү. 40-ка келди. Анан 50-дөн да өттү. Аңгыча советтик доор куулады. Баш аламан турмуш келди. Кимди ким көрдү болду. Кызматың да, келечек ойлоруң да жаңы турмуштун агымына жутулуп кетти. Керек Жарак союзу эми эч кимге келип болбой калды. Ошол жылдар Рабия Нуртаевна үчүн абдан оор учур болду. Үйгө отуруп калды. Анын саас келгенсип тепкичтен буту тайып жыгылып, жан башын сындырып алды. Жарым жылча төшөктө жатты. Кийин да жөнгө албай, акыры таяк менен басып калды. Ойлоп көрсө, кесиптештерге, курбу кырдаштарга, ал тургай бир туугандарына да ынак боло албаптыр. Баарына эле кызматкер катары ат үстүн мамиле жасаса керек. Ушундайда ал жайын сурар, жакын адамдары деле жок экен көрсө. Баягы кошоматчылары дайын оту жок кетишти. Көрсө, кээ бир адамдар кызматы менен гана учурунда барктуу сымал көрүнөт туура. Рабия Нуртаевна ошондо гана өзүнүн жеке турмушу жөнүндө ойлоно баштады. Эми ушинтип кызматтын урматын көргөн күндөр бүтүп, чогулткан дүнүйө мүлкүн тиктеп, ээн үйдө отуруп калабы? Кантсе эле? Жок. Ал өзүн колго алып, сырттагы жаңы турмушту байкаштырып, чогулткан акчасын тобокелдеп бизнес кызды. Бизнес дегендей жанын үрөп деле чуркап иштебейт. Болгону шаардын чоң ортосундагы 3-4 имаратты менчикке чыгартып алды да
ичи тышын кымтыксыз ремонт жасатып туруп, ишкерлерге кайра ижарага берди. Ошол жылдардан ушул күнгө чейин ижара акы менен ханга салам бербей жашап келатпайбы? Бирок акчасы курусун. Жалгыздыгы жанын жеп, түркүн ой саналары биротоло картып бүтө турган болду. Башы салмактанып, бели ооруганынан өөгүнү доктор чакыртса, кан басымын чыгып көрүп дары берди да, эркек менен жашабагандыгы, төрөбөгөндүгү деп кетип калды. Эми кайдагы эркек? Күйөөгө чыкпаганы менен эркектерди деле байкап көрбөдү беле учурунда. Чындап сүйүшпөгөндөн кийин калп мамилелер көпкө барбайт экен. Анын үстүнө Рабия Нуртаевна да чыныгы аялдарда болчу эркекке жагарлык экендүүлүк, наздуулук деген жок. Өзүнүн табияты ушулбу же баягы кызматынан улам ушундай болуп калганбы, ким билет. Бирок адам кургурдун жаратылышы кыйын да. Жан турпаттын эң сөз деген балекетти акылга салып гана башкарбаса, адамдын өзүнө баш бербей турган бир жапайы сезим экен. Аны өмүр бою билип келатпайбы? Ушул күндөрдө алиги келип жүргөн массажчы жигит болбосо кантсе. Гүнара үй кызматына келген Наркүл өз ишин так билет. Өз үйүн кандай таза, кандай тыкан күтсө, эчекесинин үйү да так ошондой. Ар бир буюм өз ордунда. Чечектерден тартып майлыктарга чейин кардай таптаза. Анткени Наркүл ар бир ишти чын көңүлүнүн майын чыгара жасайт. Адамдарга мамилеси да ошондой, чын дилден. Ошон үчүн эжекеси ага ишенет. Болбосо илгери көңүлүнө толбогон кыз келиндердин далайын айдап жиберчү. Наркүл автобустан түшүп, дүкөнгө кирди да керектүү кант чайын алып үйүнө шашып жөнөдү. Бүгүн да кеч болуп кетти. Анын 3 баласы бар. Күйөөсү курулушта жалданып иштейт. Өзү тигинтип, 1 жылдан бери Рабия Нуртаевнанын үй кызматын кылат. Гүнара барып, кир жогун, кир колун жууп, үйлөрүн жыйнап, тернеп, тамагын жасап берет. Алган акысына жарып деле кетпейт. Күнүмдүк тириликке эптештирип жашашат. Анын үстүнө бир бөлмө батирде турушат. Андан кененереги кымбат. Айтор алар 3 баласы менен шаардын четинде батирден батирге көчүп конуп жашап келишет. Үй балаңар бар экен деп кожоюндар оңой менен кабыл ала коюшпайт. Ошон үчүн алар кайда болсо да кысылып жашашат. Балдарын короого чыгарбай, эркин ойнотпой тыйып турушат. Бирөөнүн үйү деген ушу да. Үйдүн жайын ойлогондо күйөөсү тын уйкусунан безет. Канткенде өлүү болушат. Же бактырып койгон малы жок, же бизнеси жок, же жардам берер бакубат бир туугандары жок. Келинчеги экөөнүн тапкандары күнүмдүккө гана өпчап жетет. Мынтип жашай беришсе, өмүр бою үй жоготушобу? Эртең эле балдары чоңоет да, анда кантишет. Айтор азырынча ишине турган эч ким, эч нерсе жок. Убакыт болсо өтүп жатат. Экөөнүн тең жашы 30га жакындап калды. Наркүл өзү жамап жаскап, жоктон барды жасаган эпчил келин. Көп балалуу үйдө чоңойгон да. Өзгөчө тамак ашка шебер, баарын өз колу менен жасайт, сарамжал. Ошон үчүн ал Рабия Нуртаевнага жагып, кызматын кылып жүрбөйбү? Чынын айтканда, Рабия Нуртаевна өмүрүндө камыр жууруп, кесме кескен аял эмес. Өмүрүндө таттуу токоч же борсок бышырып көргөн эмес. Кызматта жүргөн жылдарында жалаң сый дасторкондордун үстүндө болду. Өзүнө керек болгондо кол алдындагы кушуматчы кыз келиндери жасап келип беришчү. Үйүндөгү жыйылган жууркан төшөктөрдүн баарын ошолор өздөрү эле жасап тартуу кылышкан. Рабия Нуртаевнанын аял деген эле аты болбосо, эркектен айырмасы болбоду. Болбосо жалгыз башынын тирилигин ойноп эле жасабайбы? Наркүл үй иштерин бүтүрүп, кечки тамакты даярдап коюп, эми үйүнө кете бергиси келип турду эле. Кой тур, чогуу отуруп ичели, деди эжекеси. Наркүл ардан бери үстөлдүн үстүн даярдап койду. Рабия эжекеси оор салмагын таягына салып, шашпай келип отурду. Баса, тиги шкафтын үстүн аччы, арак бар эле. Бир аз бөксөргөн бөтөлкөнү таап чыкты Наркүл. Тамактын алдында кээде дарлыкка кичинеден ичип койгон жакшы, канды суюлтат, деди да 2 стаканга куйдурду.
ичип жүр, анда-санда, мунун зыяны жок, деп эжекеси күмсүрөдү. Наркөл жок дей албай стакандын жарымын алды. Мурда ичип көнбөгөнгө иши өрттөнүп эле кетти. Жамандан жарым кашык артыт кылбай ал баарын, деп буйра сүйлөдү. Ал дайыма ушинтип өктөмсүрөйт. Бул анын жетекчи кезинен калыптанган мүнөзү. Буйрук берип жүрүп көнүп калган. Өзү стаканды толук тартып жиберип, артынан тамак иче баштады. Тамакты да эркектерче чоң ичет. Аны менен тең тайлаша ичпесе, Наркүлдү жемилип жиберет. Кыскасы, анын айтканына Наркүл каршы чыга албайт. Бир убакта стаканын жылдырып, "Кой", деди эжекеси. Наркүл кайрадан чөйчөктү толтурду. Теги колуна алды да унчукпастан тартып иди. Бир аз уңгатпай отурган соң: "Үстүңөрдө үйүңөр жок болгон соң, эмне үчүн 3 баланы катар төрөдүң?" деди эжекеси. "Же дагы төрөйсүңбү?" "Жок эжеке, ушуларды эле эптеп чоңойтуп алсак. Карачы, өңдү бопбоз болуп, тыртайып арыксың. Күйөөң деле жыргатпайт окшойт сени", деп Наркүлдү боор урган түрү менен карады да негедир каткырып күлүп койду. Наркүл унчуккан жок. Кызып калды окшойт, деп ойлоду, бирок кемсине түштү. Эртең эле кайра жумушун кылып, тыйынын ала турган болгон соң эмне деп кайра айтат. Анын үстүнө эйнесинин улуу аял. Аңгыча тамак ичилип бүттү. Эжекеси дагы буйра сүйлөдү. "Дасторконду кайрадан жасап койчу. Тиги шкафта таттуулар бар. Баса муздаткычтан эт алып казанга асып кой, быша берсин." "Азырбы?" таң калып сурады Наркүл. "Ооба, азыр. Бир аздан кийин массаж жасаган байкең келет." Жарайт эжеке." Наркүл этти казанга салып коюп, дасторконду кайрадан иреттеди. Кеч кирип баратты. Аңгыча эшик шаңырады. "Барбашчы", деди эжекеси. Короого чыгып, дарбазаны ачып, массаж жасаган кишини үйгө ээрчитип кирди. Алдынан утурлап чыккан эжекесинин бир заматта үнү өзгөрүп, көзү сүзүлүп, теги кишини кичипейилденип тосуп алды. Наркүлгө да сылыктанып: "Рахмат, Нако, эми сен бара кой. Балдарың ыйлап калбасын", деди. Эжекесинин мындай сылык сүйлөгөнүн ал биринчи жолу укту. Бошогонуна кубанып, тигилерге кош айтып жолуна түштү. Массажчы көптөн бери бул үйгө келип жүрөт. Кээде Наркүл кетип жатканда эшиктин алдынан беттешип калышат. Рабия Нуртаевна аны "Үйлөргө барып массаж жасайм" деген кулактандыруудан таап алган. Алаканында жагымдуу оту бар, колдору каралуу жигит. Адегенде анын дөңгөчтөй болуп катып калган желкесин ушага олтуруп жан киргизген. Анан акырындап анын ийилбеген жоон белин, кан жүгүрбөй уюлган жан башын, буттары мыжы отуруп катып калган денени ийкемге келтире баштады. Мындай массаж Рабия Нуртаевнаны көшүлтүп, тим эле жанын жаргатты. Ар бир жолку кызматынын бир тыйынан кемитпей, кээде ашыгы менен төлөп турду. Тамагын алдына тартып, бөтөлкөсүн бузап коюп, жигиттин көңүлүн алып жүрдү. Мындайда кайсы эркектин делебеси козголбосун. Анын үстүнө өзү ичкиликти мөлтүртө куюп келе кой деп жатса. Жашы кыйлаалуу болсо да, жарым жылаңач аял көзүн сүзүп турса, азыр кылбай коебу? Акыры алар бир күнү аял эркектин кумар ишине өтүп кетишти. Ошондон бери массажчы апта сайын ашыгып келет. Жан дилинен кызмат көрсөтүп, эжекесин да, өзүн да ыраазы кылат. Аялдын жаш өмүрүндө толбой калган кемтиги эми толуп, эңсегени эми келип жаткандай көңүлү чалкып ыраазы. Массажчы менен болгон мамиледен бери Рабия Нуртаевнанын оорудаткан денеси жеңилдеп, башы да салмактанбай, көңүлү сергек болуп, Наркүлгө өз жакынындай мамиле жасап калды. Өмүрү колу ишке тийбеген жаны анча-мынча жумушту өзү да жасап жүрчү болду. "Наркүл, ишиңди коюп туруп бери келчи", деди бир күнү диванын жаткан жеринен. Дагы эмнени айтат экен деп заркынган келин колун арчып, жанына басып келди. "Отур, сүйлөшө турган сөз бар", деди эжекеси улуттуу. "Жашаган батириңерге канча төлөйсүңөр?" 6.000,
Анда мындай, шаардын ортосунда менин 2 бөлмөлүү үйүм бар. Мурда бирөөлөр жашачу, азыр бош турат. Ошого жашайсыңарбы? Батир акчасын канча дейсиз? Акчасы жок эле, жашап тургула. Менин силерге жардамым болсун, бош тургандан көрө. Рахмат эжеке, күйөөмө айтайын. Күйөөң эмне? Жок демек беле. Тетигил 3-чү тартмада ачкычтар бар. Алып келчи бери. Наркүл айткан жеринен топ ачкычты алып келди. Эжекеси арасынан бирин чыгарып, келинге карматты да үйдүн дарегин түшүндүрүп айтып берди. Эртең баргындагы чаңпаңын сүрүп, көчүп бара бергиле, деди. Рахмат эжеке, рахмат, деп Наркүл сүйүнүшүн жашыра албады. Ошентип алар шаардын чок ортосунда 2 бөлмөлүү үйдө жашап калышты. Жылуу, шарты эң сонун. Эң башкысы ижара акы төлөшпөйдү. Эми эжекесинин оту менен кирип, күнү менен чыкпаса, айласы жок Наркүлдүн. Бирөөгө көз каранды болуп жашаганын курусун, бирок арга жок да. Азырынча жашай турушса, калганын дагы көрүшөр. Кийинки күндөрү эмнегедир баягы массажчы киши келбей калды. Эжекеси ага чалып, кандайдыр бир купуя сүйлөшүп жатканын байкап жүрдү Наркүл. Келбесе келбесинчи, деп ойлоду ичинен. Ага да өзүнчө төшүктөнүп дасторкон даярдайчу. Анан ал келген кезде жасап жаткан ишин эртеңкиге калтырып, кетип калууга туура келчү. Ооба, массажчы келбей калды. Эжекеси диванында оор денеси менен анда-санда оодарылып коюп, же уктаганы же ойго экени белгисиз сулк жата берчү болду. Не болду экен? Көңүл каларлык сөз айтылдыбы ортодо, ким билет? Же теги кишинин карыган аялдан кызыгы тараган го? Жаш сымбаттуу аялдарга деле массаж жасап жүрсө керек да. Анда-санда такси чакыртып, сыртка чыгып, дүкөн кыдырып же саунага барып келчү эле. Эми эч жакка чыкпай да калды. Массажчыдан ренжип, төшөк мамилесине өкүнүп калдыбы? Айтор, үндөбөй эле жата берчү. Жок, Рабия Нуртаевнанын массажчыдан бөлөк ойлой турган ою жок бекен. Анын керек болсо, жанынан өтүп баратып, бир кылчайып карап өткөн эле киши да. Турмушунда жанынан өткөн кишилер көп эле болбодубу? Ошолордун ар бирине эле жүрөгүнөн орун берип отурмак беле. Наркүл бир күн келсе, Рабия эжекесинин үйү бек. Коңгуроосун кайра басса чыкпады. Телефон чалса өчүрүлгөн дей берди. Дарбазанын алдында кыйлага чейин басып турду да кетип калды. Мындай болчу эмес эле. Бир бале болгон деп ойлоп баратты жолду. Үйүнө жеткен калганда эжекеси өзү чалды. Үнү араң эле чыгып, сөздөрү да даам эмес. Наркүл, мага келип кетчи, ооруканадамын, деп дарегин араң айтып берди. Наркүл ошол жерден эле кадырлуу адамдар жата турган оорукананын көздөй жөнөдү. Палатасына кирип барса, тамчылатма дарыны коюп жатышыптыр. Көрсө, кан басымы көтөрүлүп, мээге кан коюлуптур. Аппаратка салса, башында уюлган кан бар экен. Өмүрүнө кепилдик бере албайбыз. Абалы оор. Болгон аракетибизди кылып көрөбүз, дечиптир врачтар. Эжекеси Наркүлгө сүйлөйүн десе эле, тили булдуруктап, сөзү да ана болбой калыптыр. Кагазга адвокат келет, күт, деп сүйрөлтүп, араң жазып, Наркүлгө сунду. Ал эмнеге экенин түшүнбөсө да макул деп баш ийгеди. Анан палатадан чыгып бараткан врачты ээрчи басып сурады. Айтыңызчы, жакшы болуп кетеби байке? Деди. Врач Наркүлдү тиктеп туруп, жок, дегендей башын чайкады да басып кетти. Аңгыча адвокат келди. Эко Рабия Нуртаевнанын маңдайында отурушту. Ал киши өзүнүн мурдагы иштешип жүргөн жакшы тааныш адвокат экен көрсө. 2 бөлмө квартирамды Акимова Наркүлгө белек катары калтырам, деген тил катына мөр бастырып, мыйзамдык жагын тууралап келиптир. Тил катты эжекесинин көзүнчө Наркүлгө тапшырды. Кубанаарын же кайгырарын билбей. Наркүлдүн кагазды кармаган колу калтырап чыкты. Бар, үйүңө бара кой, дегендей айтты эжекеси. Наркүл анын колдорун кыса кармалап, чекесинен өптү да, көзүнө толуп чыккан жашын көрсөтпөйүн деп шарт бурулуп чыгып кетти. Тепкичтерден аттап буттап түшүп эшикке чыкты.
келбети сүрдүү, өзүнүн аркынан тайбаган, мүнөзү темирдей болгон эжекеси эми мынтип бир заматта ооруга багынып калабы? Оор болбой куруп кал, адамды тез эле алып коет тура, деп ойлоп ичи ачышып келатты жолдо. Бирок чөнтөктө үйдүн кагазы бар. Капысынан эле үйлүү болуп калары үй чуктаса түшүнө кирген эмес. Кайгы менен кубаныч күтүүсүздөн чогуу келгенде адам диндаруу болуп өзүн жоготуп коет окшойт. Өзүнчө күбөлөнүп сүйлөнүп келатты Наркөл. Рахмат сага эжеке, айкөлдүүңө рахмат. Үйүңдү белек кылгыдай, чынында мен сенин кемиң элем. 3 балалуу, үй жок деп аяп жүргөн тура. Өлүм алдында жатып менин көйгөйүмдү чечкенин кара. Үйүнө келгенде эжекесинин катуу ооруп калганын, ооруканага барып көрүп келгенин күбөсүнө айтты да, алиги үй тууралуу жаңылыкты ананкыга калтырды. Бул маалда ооруканада врачтар Рабия Нуртаевна жазып калтырган номерге кайра чалып жатышып, араң байланышты. Телефонду эркек киши алды. Ага Рабия Нуртаевнанын ооруканада каза болгонун айтышты. Тээ киши анын алыска айылдагы бир тууган иниси экен.